Share Channel kanalында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Өзүң бир молдо окутуп алсаң, жакшы болуп каласың, кечте ап койдуп жаптырып койдум. Көрдүм сенин талантыңа түү деп эсеме жазып. Кайсы жерде туулдуңуз эле, анан чыгармачылыкты качан баштадыңыз эле? Эртеси биз кийим кечелерибизди көтөрүп алып, циркке көчүп, ошол саясий чөйрөдө жүргөн жогорку кеңеште болуп, ак үйдө отуруп, менмин деген такчалган жүздөлөрдү жүз бүктөп. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул 7-чи канал жана Share Channel YouTube каналы. Алып баруучу мен Шергази Турдукулов, Coffee Time көрсөтүүсү. Бүгүн бизде белгилүү окуудул Дынар Курбаналиев. Ассаламу алейкум. Жакшы келиңиз. Жакшы. Сизди биринчиден буга чейин эфирлериңизди көргөндө айттыңыз эле. Келгенде кабагың кашың жаркырап турса эле болгон ошол депчи. Бизде дастаркан жайната алган жокпуз, бирок жок дегенде ушундай чай коюп, кофе тайм чакырып. Ашың болусу да кашың болсун деп коюм. Главное ошентип күлүп чайнап тосуп алганыңарга рахмат. Ассаламу алейкум. Анан айтайын дегеним, эмне үчүн ар дайым Бабур театрында коесуз, эмне үчүн Ош улуттук драма театрында койбойсуз? Бабурда, Такай Бабурда коюп калганыбызга негизи биринчи жанагы Атамбаевдин кезиндеги саясий куугунтук болуп, мурунку бийликтин учурунда залдарды бербей, ал кылып, бул кылып отуруп, анан ушул Бабур театрына коюп, бир эмес 2 жолу коюп калдык. Анан ошолдон кийин негедир зал бизге мындай жакын болуп калды. Көнүп калды. Көнүп калды, анан акустикасы да жакшы, эми акустикасын жакшы түшүнөсүң. Аппараттары жакшы, анан башкысы дагы негизгиси кышкысын барсаң жылуу, жайкысын барсаң салкын, анын көрүүчүлөр өздөрү деле жакшы билет. Шарттары жакшы. Демек көрүүчүгө да ыңгайлуу. Көрүүчүгө да ыңгайлуу, бизге да ойногонго жакшы шарт. Ал жерде анчалык чоң аппараттын кереги жок. Эл сага жакын отурат. Микрофонго байланбай, мындай өнөсөң дагы элге текши жетип турат. Бирок ошол Ош улуттук драма театры менен баасы бирдей эле. Ош улуттук театрына караганда баасы арзаныраак Бабур театрына. Арзаныраак, бирок шарттары жакшы. Шарттары жакшы. Эмнеге элдин бардыгы эле Ош улуттук драма театрына же эл көнүп калган бул жака? Билбейм, эми көнүп калса башка концерттерге барып атканды эми билбейм. Мен анчадан бери театрга барып концерттерге концерт кое элекмин. Театрга акыры мен билсем 7-8 жыл болуптур. Баш 10 жылга жакындап калыптыр. Ош драма театрына концерт коюп алганыма. Такыр. 10 жылга жакындап калыптыр ошол Бабур театрында. Кыргыз улуттук драма театрында болгон концерттерге конок катары катышып коем. Бирок өзүм жеке концерт кое элекмин ал жакта. Түшүнүктүү. Саясатка аралаша турган оюңуз барбы? Эми сиз көп эле саясатчыларды сындап келесиз. Көпчүлүгү айтып калат, саясатка аралаша турган оюңуз барбы деп. Биз куудулар өзүбүз саясаттын ичинде жүрөбүз. Болгону кызмат ордубуз жок. Биз акыркы учурда ойногон сатирлардын 70-80% саясий сатиралар болуп калды. Ошон үчүн биз саясаттын так ортосунда жүрөбүз десем жаңылышпайбыз. Аны кээ бир көрөрмандар мындай кабыл алышы мүмкүн. Көрөрмандар дегенде кимдер эми? Ошол эле депутаттардын, ошол эле жанагы чиновниктердин жакыныраак туугандары, достору же башкалары соц тармактардан ушинтип жазып калышат. Булар саясатты айтпаса күлдүрө албай калды, анан антпай калды, минтпей калды. Жок, андай эмес. Эл саясаттан башкага күлбөй калды. Себеби ошол саясаттын так чордонунда жүргөн менмин деген саясатчылар өздөрү күлкү жаратып берип атат. Өздөрү күлкү болуп, өздөрү шылдың болуп атышат. Мисалы акыркы бирөөсү кайсыл? Мына мен кече эле көрдүм, бир депутатыбыз чыгып айтты го. Биз иммунитетти көтөрүш үчүн бейин сүтүн ичсек жакшыбы же койдун этин жесек жакшыбы деп сурады эле. Анан өзүмчө ичимен күлүп койдум.
Булай иммунитет түшүп кеткен Турбай Байкуш эме киши деп. Андан мурда эле ошол аксакалдын дагы бир немесин угуп алып күлдүм эле мен. Карышкыларды танка менен атпайлыбы деп. Вертолет менен атканда болбойт. Ал өсү Акотанын өсүнүн жолдору бар дейт. Эми карышкыды танка менен эле ата бербейби? Деге күлкү экен. Өздөрү күлкү болуп атыптырбы? Мынакей. Балким эртең ушул интервьюну көрсө, ошол кишинин жакындары мени дагы жаман көрүп сындашы мүмкүн. Эми аны сындаса сындайт. Биз деле бирөөнү сындап жүрөбүз. Бизди да бирөө сындайт. Эми жакында шайлоо негизи мындай официалдуу түрдө ушундай кызматка барууну көздөйсүзбү же такыр эле саясаттан алыста эле болгон ушул? Шайлоодо көп сунуштар болгон. Партияларга. Партиялардан партиянын списогуна койбойсуңбу, минтпейсиңби, атпайсың деген сунуштар болгон. Шаардык кеңеште башка да жок. Мен таптакыр анда оюм жок. Алла канча, Кудай канча өмүр берсе, Алланын берген өмүрүн, Алланын берген таланты менен, Алланын берген ырыскысы менен эле жашаган жакшы. Ар ким колунан келген жумушту кылган жакшы дегенде эле мен ал жакка барганга каалоом да жок. Ал жакка барайын деген бир максатым да жок. Ой максат андай нерседен таптакыр алысмын. Кудай кааласа, Кудай буйрса, ушул өнөрүмөн айрыбасын. Сиз айтып калдыңыз эле. Акыркы бийликтен бир аз кысым болуп атат деп. Азыр кандай? Азыр кысым болбой эле? Мурдагы бийликтин учурунда кысым болуп, залдарды бербей, Рахман акебиздин 60 жылдык юбилейин спорт сарайда өтөт деп, эртең концерт деген күнү спорт сарайыбыз авариялык абалга түшүп келип калды деп, залды жаап, Бир күн калганда. Эртеси биз кийим кечелерибизди көтөрүп алып, циркке көчүп, циркте өткөргөнбүз Рахман акенин 60 жылдык юбилейин. Ошол жерде Байкуш биздин эл ошекте барып, ошол концертти көрүп, циркте концертти көрүп чыгып кетишкен. Разы болушуп, залды бербей ошол жерде айтып биз. Ачык эле. Наалат айткан, наалат айтып, урушуп, зал бербей койгондордун. Ушуну менен кеткен. Андан бери дворец спорт качан көчүп калат экен деп күтүп отурабыз. Андан бери толтура концерттер, толтура иш-чаралар өтүп атат. Былкытпай эле турат, Кудай сактасын. Эчтеке болгон жок, э? Эчтеке болгон жок. Саясат кардаш оюм жок деп калдыңыз. Ошол шоу чөйрөдөн учурда Самара Каримова аттанды да. Сиздин көз карашыңыз кандай ушул нерсеге? Азыр мен бул жөнүндө социалдык тармактарда кечиресиз, сөзүңүздү бөлдүм. Эки ачап пикирде, кээ бирөөсү каршымын дейт, эмнеге дейт, кээ бирөөсү колдойт тескерисинче, барыш керек депчи. Сиздин оюңузду билгим келип атат да. Бул мындай. Бир кезде Рахман агайыбыз дагы жогорку кеңешке депутаттыгын койгондо элдер ушинтип айткан. Рахман эмне, ал артистте кодулугун артисттен кылбайбы деп. Мында мен азыр сага айтып берейин. Ошол саясий чөйрөдө жүргөн, жогорку кеңеште олу ак үйдө отуруп, менмин деген такчалган, кааласаң 5ти, кааласаң 10ту, кааласаң 4тү любой саясатчыны алып келип, Рахман аке менен отуруп түзө берге чакыргын, Рахман аке менен түзө берге келише алабы экен. Эч кимиз келе албайт. Бирөө да келе албайт дебатка. Себеби бирөөнүн дагы билим деңгээли Рахман акеникине жетпейт. Рахман менин көзүм жетет, политика жагынан, башка жагынан Рахман акенин отурузуп кое турган мүмкүнчүлүгү бар. Рахман агайдын демек бардык саясатчыларга суроосу бар. Так жооп бере алат. Бардыгына суроосу бар, и бардыгына жоо дагы даяр. Ишенбесең салыштырмалуулукка чакырып көр дебатка. Бардыгы бир шылтоон айтып качат. Бардыгы бир шылтоон айтып качат, тоо. Буга чейин өзүңүздөр чакырып көрдүңүздөр беле? Толтура жерге чакырылган. Келбей койушкан. Себеби Абдулла Иманкулов менен Мискенбаевдин Марал радиосундагы кайым айтышты бардык саясатчылар көргөн. Демек ошондо биздин саясатчылар ойгонгон, биздин кодулар канчалык, биздин маданият кызматкерлери канчалык политически подкованный адамдар экенин бардык ошондо көрүп билген. Ошон үчүн көпчүлүгү качат. Келе албайт. Жакшы. Келсин дебатка барам деген сен дебат уюштуруп, мен Рахман акени алып келейин бир күнү. Каалаган темада сөз козгойлу. Агай каякта азыр? Рахман агай Бишкекте.
Бишкекте. Эмне сиздер менен чогуу концерт койбой калды? Жаныбек Алыкулдун кече эскерүү концерти болгон ошого кеткен. Ар бир айдын алдысы эле чогуу жүрөт элеңиздер. Кийин Абдулла Имакулов менен чогуу концерт коюп калдыңыз. Борончу Кудайбергеновдор менен чогуу жүрүп калдыңыз. Эмнеге азыр жалгыз жүрөсүз? Бул мындай. Кече Абдулла эке өзүмө концерт 2 бөлөк баштап калганыбыз. Абдулла эке 7-8 мартка спорт сарайына алып алыптыр. Сүйлөшүп буга чейин. Мен Бабур театрда сүйлөшүп алып койгон элек. Ана баягы гастролдо жүрүп, экөөбүз икача болуп калды. Анан айтты, мен ал жакты кое берейин анда деп. Макул, сиз ал жакты кое бериңиз, мен бул жакты кое берейин. Бирок эртеңен Кудай буйрса 1-майда, 5-майдан 9-майга чейин кайрылып Бабур театрында Абдулла экөөбүз чогуу концерт коебуз. Борончу Кудайбергенов менен бир таарынышып жүрдүңүздөр эле. Таарыныштар жазылып, мындай жараштыңыздарбы же дагы деле ошол бойдонбу? Жок, ал убактылуу ошондой бир таарыныштар болгон. Мусулманчылыкта айтат, ошол канчалык кечиримдүү болсоң, ошончолук жакшы. Азыр көргөнүң бул жерден унутуп кой болду ошо. Азыр мамилем чыгып жолдордо учурашып калабыз, той тарафыда концертте жолугушпадык, учурашып калабыз. Мурдагыдай эле. Эң сонун эми акыркы жолу качан интервью бердиңиз? Сизди интервьюга чакырыш өтө кыйын экен. Мен билишимче, мен кесиптештерим да көп айтат да. Тынар Курбаналиевди кантип чакырсак болот деп. Интервьюга келгенден баш тартканым. Мен 20 жылдан бери ушул сахнада жүргөн болсом, 20 жылдан бери кайеке интервьюга барбагын жана гана суроо берилет да. Бирдей, баарың артқы бирдей. Мына бир аз экөөбүзгө бир аз кененирээк болду башкача. Башкасыныкы баары бирдей. Кайсы жерде туулдуңуз эле, анан чыгармачылыкты качан баштадыңыз эле, биринчи сүйүүңүз качан болду эле, анан кандай болду ушундай. Окшош суроолор. Болду, коёндой окшош суроолор. Ишенбесе көрүүчүлөр ошол биздин мен эле эмес, башка чыгармачыл адамдардын эле берген интервьюларын окусун. Коёндой окшош суроолор, коёндой окшош жооптор болду. Эч бир элге бир жакшы бир нерсе бере турган же бир эл ушул коомдо боло турган нерсени талкуу кылган мен көрө элекмин эч жерден. Окшош жеке жашоо тууралуу. Жеке жашоо болду ошол гана. Кече мен интернетте азыр өзүңүз көрүп калсаңыз керек, же көрө элексизби билбейм. Ушундай белгилүү адамдарды тамаша турган чүрүп атышат. Көрүп атасызбы? Көрүп атам. Анан ошол жерде бир адамды чүргөн экен, эми атын атап эле коеюн. Ошол жерге көбүн эсе баягы элдин суроо бардыгы эле Тынар Курбаналиевди чүргүлө, духуңар жетсе Тынар Курбаналиевди чүргүлө, көрөсүңөр эмне кылсын силер дейт да. Сизди тамаша торго чүрүш кыйынбы же буга көз карашыңыз кандай? Мени тамаша торго түшүрөбүз деп да көргөн өткөндө Жалал-Абадта. Мен машина менен Жалал-Абадтан бир жака чыгып атсам, аркы машинаны ачып, байке мени Бишкекке таштап коюңузчу деди да. Анан ким менби десем, анан могу деди. Мен Бишкекке барбайм десем, жок мен барат элем, таштап коюңузчу деди да. Анан Өкам өзүң бир молдого окутуп алсаң жакшы болуп каласың, эшикти жаап кой деп жаптырып койдум да. Кайсы алар өздөрүнүн тамашаларын салып койсуз да. Мен билдим да ошондой экенинчи. Ошентип көп ушинтип айтышат. Анан эми тамаша торго түшүрөм деп да жүргөндүр, балким билбейм. Анан сиз айтмакчы, көпчүлүк айтып калат, эми ошону түшүрүп көрбөйсүңөрбү, антпейсиңерби? Көп, аябай көп суроо. Балким алар менин жиними жакшы билсе керек. Ошон үчүн түшүрбөйт. Балким. Же оңтойун таппай жүрүшкөндүр, же чиним кандай экенин билип калса керек. Сиз Жалал-Абадта улак алып барганыңызды көрүп калдык. Сиз улакты алып баратсыз. Ага. Де улак алып барып. Улакты чапкандан кийин алып барышты да билиш керек да. Той алып барган менен улак алып барганын айырмасы кандай? Жана баалары кандай болот? Баасы бирдей эле, бирок ал жерде тематика эки башка болот да. Албетте эми улакта мындай эркек кишилерге, эми ал жерде көпчүлүгү жалаң эле эркек кишилер болот да, балвандар болот, башка болот. Балвандардын ар бир балвандын өзүнө жараша мындай жакшы катуу тийбеген, сонумдай бир чети мактап кое турган, бир чети даңыз алып неметип кое турган сөздөр менен мындай анекдот айтып күлдүрүп, ошонун көңүлүн көтөрүп кое турган нерселерге улакта көбүрөөк колдоносуң. Тойдо ал такыр башкача. Тойдо андай эмес. Тойдо андай эмес, андай тойдо болгондо ал эми экөөнүн форматы эки башка да. Эки башка. Сизге кайсысы жеңилирээк же кайсысы өзүңүзгө көбүрөөк жагат? Улак алып барганбы же? Улак алып барган, албетте улак алып барган жагат. Ээн эркин. Себеби ээн эркинден дагы өзүң көрүп турасың, өзүң жакшы көргөн оюн. Ошо бир күн кечке болсо да сүйлөй бересиң да. Той эртерээк бүтсө экен деп тилейсиң го. Улакта тескерисинче бүтпөй турса экен деп
Ал жерде эрүү алып барат экенсиз Ал да. жерде эргөө менен. Өзүңүз улак чаап бир байга уттуңуз беле? Эми жаш кезимде чаап алып жүргөм. Эң чоң уткан байгеңиз? Эң чоң уткан байгем мен 11-класста бүткөн жылы болчу. 94-95 жыл болуш керек. Ушул Базар Коргондо бир улак бол, ошол жерде ал кезде азыр эми жок болуп калып, жана Алагиз, Шырдак дегендер бар го. Алагиз, Шырдак, Килем сайчы. Эң чоң сорун ал кезде тай болчу. Кийин эле анан токулуп, төө азыр машина болуп кетти. Үйгө чейин. Үйгө чейин ал кезде эң чоң сорун ушул тай болчу. Ошол бир улакта эсимде эң чоң эмен бир он келип жана бизде негизи улакчылар ушинтип айтып коет да, улак бул доңузу деп коет. Доңузу бир он келип кетет да, кантип он келип кеткенин билбей каласың. Билбей каласың. Ошол бир он келди, бир Алагиз таштап келген мен эсимде. Биринчи чоң сорунум ошол болгон. Эң чоң, Андан кийин эми андай артист боло элек мен айда жүргөм, анан болуп жүргөм майда-чүйдө сорундар, кой, пой, ал бул. Анан азыр деле он келип калса чаап коерсиз. Чаап анча-мынчасын 10 келип калган жерде кайрып ала бересиң да анан. Жакшы. Анан эми бир суроо берейин деп атам, бир аз ыңгайсыз турам да, бирок берүүнү тура көрүп атам. Бербесем болбойт. Адамдын сырткы келбетин көрүп эле эмненин өзгөрүүсүн байкасаң сурайсың го, эмне болду эле депчи. Азыр сиздин ушул кашыңызга карап туруп, интернетте бир сүрөтүңүз жарыяланып кетти. Бирөө айтат, ошол кырсыкка учурап калыптыр дейт. Бирөө айтат, ушул улактан жабырып калыптыр дейт. Өзүңүздүн оозуңуздан калчы? Деги эле ал сүрөттү ким тарткан? Ким тарткан? Өзүм эле ошол чогуу жүргөн достордон эле ошол улактан келип, улакка барып, ошол жерде жабат улакты ошол да. Улакта жыгыласың, жарыласың, сырыласың, кайрыласың. Чыныгы эркектин, жигиттин оюну. Аны кийин ар түрдүү болуп чыгарып өстүрүп коюп, анан атып кетиптир, минтип кетиптир. Эми азыр ошол интернеттин немеси да бул. Жана бекерчилердин отурган сөзү. Көбү ошол кырсыкка учурап калыптыр деп айтышты. Андай эмес, Кудай сактасын. Кийин тараткан досуңузга айттыңызбы бул тууралуу? Кантип таркап кеткен? Эми достор бирине бирөө жөнөтүп атып, анан бирөөсүнүн баласы же кызы бир жака чыгарып жүрсө керек да. Ошентип таркап кетти. Анан ошентип таркап кетти. Эми ал нерсеге мен көңүл деле бурган жокмун. Андан кийин күндөрдү эле өткөргөнбүз. 120 артыман кууп жүргөн күндөр болгон. Ал күндү деле баштан өткөргөнбүз. Мындайча айтканда да барына дагы, жогуна дагы, ачына дагы, тогуна да көнүп калганбыз. Түшүнүктүү. Көйүп кетпейбиз, чөгүп кетпейбиз дегендей эле. Бир калыпта. Буйруса. Көбү нерсе үй бүлөңүз тууралуу такыр айтпайсыз да. Бул өзүңүзгө ушундай принциппи, мындай айтпайм деген. Негизи бирөөнүн үй бүлөлүк мындай сыры ар кимдин өзүнүн үй бүлөсү менен болгону жакшы да. Бирөөгө барып алып, аялыңыз менен кантип таанышып калып анан эмне кылдыңыз беле, аялыңыз менен мындай эмеде болдуңуз беле же болбосо мындай деп суроо бергенде мен таң калам да. Анын үй бүлөсүнүн ага эмне кереги бар? Бирөөнүн жеке жашоосунун бирөөгө эмне кереги бар? Мен ошондой ойлойм. Түшүнүктүү. Инстаграмда, интернетте кандай болуп турасыз? Инстаграмда бирок сиздин катталышыңыз көп экен. Инстаграмда менин атыман 2-3 ачып жүрөт болмайт. Менимче 3 жүрөбү? Мен Инстаграмга такыр кирбейм. Бирок сиздин сүрөттөрүңүздү жүктөп, астына жазылат. Ошентип жүрөт, мен такыр кирбейм бирок Инстаграмга. Билбейсиз ким экенин? Билбейм. Телефонду ачсаң деле жок Инстаграм. Жок, Жок. Демек Инстаграмдан сиз издебей деле койсок. Жок, издебей эле койсом. Мен WhatsApp колдоном, Facebook'та бармын. Facebook'tan тапсак болот. Facebook'tan тапсаңар болот. Концерт рекламаларын кантип реклама кылып атасыз? Концерттин рекламаларын концерт уюштурган администратор бар. Ошолор жайгаштырып, ошолор жасайт концертти. Демек жөн гана афиша менен. Жөн гана афиша менен. Жок, интернетке деле жүктөп коет. Мен кээде өзүм жүктөйм, кээде жүктөбөйм. Кээде алар жүктөп коет, мен поделиться басып коем. Facebook'tan. Facebook'tan. Эмнеге Инстаграмга кирбейсиз? Билбейм, эмнегедир мага кызыгы жок болсо керек го. Эми Инстаграм билбейм, мага Инстаграмга киргендерди да жаман көрүнбөйүн, ал мага жакпайт. Мындайдын эмеси да дей коюп, аларга да жаман көрүнбөйүн. Просто Инстаграмга кирбейм. Мага Facebook жетет. Facebook'tan алган маалыматтарым мага жетет ошондо. Ошол жетет да сизге. Ошол жетет. Жакшы. Анан мен бул тууралуу сурабасам болбойт. Өзүңүздүн туулуп өскөн жериңиз тууралуу бир аз айтып өтпөйсүзбү? Мен өзүм Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу Алмалуу деген айылда туулгам.
Талабулак деген айылда чоңойгом. Бул алмалуу, алчалуу деп бөлүнүп кетет э? Ошол бир өрөөнүн ичи. Бул айылдар катар турат. Ошол Талабулакта чоңоюп, Талабулакта окуп, ошол жерде мектепти бүткөм. 7-1 тууганбыз. 7-1 туугандын эң кичүүсүмүн. Эрке сиз турбайсызбы? Ооба. 2 кыз, 5 эркек болчок. Улуу агам кайтыш болуп кетти. Атам 94-жылы каза болду. Апам 3 жыл мурда каза болду. Азыр ар ким өзүбүздүн үй бүлөбүз. Бирок айылда ошол апам турган эшикти, атам турган эшикти жаппай ошол жердемин. Улуу агамдын иниси баласы бар, иним. Ал ошол апам багып эметкен, анан ошол жерде отурат, бирок көпчүлүк учурунда Жалал-Абадта болом. Апамга ошол апамдын эшиги эми любой адам атанын эшиги жабылып калбасын дейт да. Ошол негизде ошол үйдө көп болом, көпчүлүк учурда. Бишкекке ошко жумушум чыкканда барып келип турам. Апаңыздын эң жакшы көргөн тамагы, жасап берген тамагы кайсы болчу сизге жаккан? Апам эң жакшы көргөн, мен да жакшы көрөм, анан менден улуу 3-үчү байкем бар. Акем экөө ошону жакшы көрөбүз. Бизде Жалал-Абадта, айрыкча биздин айылда нан поло деген тамак бар. Апам ошол тамакты аябай жакшы жасачу. Биз да жакшы көрчү, мен да жакшы көрчүм. Ушунгө чейин жакшы көрөм. Энимдин аялы жасап калат. Бирок жетпейт. Бирок жетпесе керек. Эми албетте апаң колунан суу ичсең дагы анын эмеси башка. Башка. Алмалууга барып турасыз демек. Алмалууга эми ал жакта көчкү болуп, анан көчкүдөн ылдый жылдырган да. Ошондой болуп. Бирок эски чоң аталарыбыздын жайлары бар. Жылкы кармайм, жылкыларымы ошол жака алып барып коем. Чыныгы кыргыздын кадыларын улантат турбайсызбы, жылкы кармасаңыз? Жылкы байлатам, барып кымыз ичип ошол жерде болом. Канча жылкыңыз бар? Кудайыма шүгүр жетет, жакшы эле. Жетет. Демек улак берип калышыңыз да мүмкүн экен да. Кудай буйруса. Кудай жакшылыгын айрыбасын деп туралычы. Эл арасында угуп калгамда сизди баягы бир убакта бир ушул тойлорго бүрүтмө алганда башка ресторанга айтып, башка мындай жерлерди алмаштырып алган деп болду беле ошол? Өзүңүздөн угайынчы. Андай бир кызык окуя болгон. Мен Ошко келгенде эми бир 4-5 тойду катар алып койчумун да. Ал кезде жас эмес, менин кемчилдик өзүмдө да бар ал жердечи. Кийин эле жазып калдым да, анан бир 3-4-5 тойду бир катар алып койчумун да, анан бир күн келдимде 3-4 тойду өткөрдүм, анан дагы бир тоюм бар да. Каякта эле деп коем. Бирок бар. Бар, бирок кайерде, кайсы жерде экенин унутуп калыптырмын да. Анан кийинип чыктым, качында жуунуман кийинип Каныкейге бардым. Оштогу. Каныкей ресторанга кирип, экинчи жерге чыксам, ал жерде өзүнүн тамадаларынан бири инеби отуруптур. Аке, тойго келдиңизби деди анан. Жок, тоюм издеп жүрөм деп, кантип айтпак элең? Мен ылдыйындамын деп койдум. Унчуккан жоксуз. Анан ылдыйына түштүм. Түшсөм ылдыйында той жок экен. Биекте эмес окшойт анда. Тиякта окшойт, анан олигархка бардым. Олигархка барсам, ал жерде башка тамада экен. Уже күн батып, той башталайын деп калган. Анан ал жерде тамада айтып калды. Аке, тойго келдиңизби деди эле. Ага да тоюм издеп жүрөм демек белең, эмне дешиңди билбей. Неме өкүл атасы чакырды эле деп койдум. Анан элдер келе баштаптыр уже, күн батып калды. Тойдун ээлери да кызык да. Чалбайт. Чалып коюп туралар. Эми аяк кыштар деле билетте отурат да. Анан ресторандан чоң жол жака чыгып баратсам, звонок келип калды. Не болду, ары келип калдыңбы деди. Анан ооба деп, моштун ичинде любой жерине жетип барып калам дедим да. Келип калдым. Кайсы ресторан эле десем. Каракөлдө жолдун боюнда эле Алина деген ресторан. Азыр жибек жолу болуп калды деди. Көрүүчүлөргө айтып коелу, Каракөл бул Жалал-Абадтан андан арыда 3 сааттык жол. Эгер Оштон барсаңыз, Оштон 2 саат 5 сааттык жол экен да. 5 саат 6 сааттык жол. Той башталды да таякта, мен биякта жүрөм. Эмне жооп бердиңиз мага, ошо кызык болот. Анан эме аке, мен той эжемде эле дедим дагы. Телефонду өчүрдүм, өлдү дедим. Анан
Birilerine dayındadım o şekilde tanışlarda ne bileme var o zaman bolboydu. Telefonu öçürüp koyup gaysin sağa geli oturam. Tümür okun 12'de ötüp kalgandan akırın jandırdım telefonu. Ha, öçürüp koyuңуз telefonunuzu. Telefonum jandırsam tırınk da SMS geldi. Anan moytu qarasam biz seni üylöz menen sыйлайт элек. Sen uşintiп биздин тоюбузду алып барса деп баарыбыз ниет кылып жакшы көрчү элек. Сенин чыгармачылыгың сыйлайт элек. Көрсө сыйга татыктуу балам экенсиң. Түкүрдүм сенин талантыңа түү деп SMS жазып. Анан Анан $100 задатык алып алганбыз. Анан эртең менен турдум, анан звонок кылдым. Саламатсызбы десем, саламатчылык деди. Эже паспортуңуздун данын жазып бересизби десем, не lazım men паспорттун данын? Жана $100 салып берейин дедим эле десем. Уялганыңыздан. $100 жүз бүктөп. Ana oşent anan жүрүп анан bir 10 күндөн 15 күндөн кийин анан Каракөлгө дагы bir той заказ чыгып калды. Анан бардым. Бардыңыз. Барып тойго барсам ошол той өткөрө турган адам ошол жерге конокко келип турду тойго. Анан жолугуп калып айтты, ушундай, мен ушундай элем. Ушул балдар үчүн чоңойт ушундай кылдым эле деп ыйлады байкуш эже. Ай кызыктай болдум, өзүм ушундай уруш, анан эже кечирип коюңуз. Анан бирок тойда микрофонду алып айттым ушундай. Ушундай болуп, ушундай алуулаган эже мотолат залда. Кечирим сурайм эже. Бирок эже ушул элдин алдына айтып коён. Bir toy kıla turgan bolsanız, Kuday buyursa, oşul toyuңuzga beker gelip ketemin dep. Allah uzuzga salı örgenken keyin bir 2 aydan keyin oşol ejebиz toy kılıp, birinci kız uzatılgan keyin gelin aldı ele. Çöntögüme konvertimi salıp alıp gelip, toyuna konvert çıkıp süylep, emekim tamadalıkты kılıp, özüm süylep konvertimi berip, eje yeni olup kalıp, oşol menen hazır Karakölgө барган сайын ошол эжекемдин чайын ичип, концерт коюп кетем. Ал эже тосуп алат. Катташып калдык, бир тууган болуп. Демек, ушул нерсенин айынан катташып калдыңдар, жакын болуп. Эгерде сиз тоюна барып, тоюн өткөзүп келгениңизде мынча жакын болбойт. Анда жакын болбой калат элек, ооба. Мынакей. Кудайдын буйругу да. Кудайдын буйругу. Анан эми мен сизге атайын бир ушул оюн даярдадым эле. Ушул шоу чөйрөсүндөгү сиз сыйлаган инсандарда кимдер бар? Же сиз жакыныраак, жакшы сүйлөшкөн? Мен жакшы сүйлөшкөн, чыгармачылык чөйрөдө жүргөн, мисалы үчүн кодулардан Рахман агай менен Абдулла эге, Жамбыл эге, дээрлик аксакалдардын баары менен эле жакшы сүйлөшөм. Эстрада ырчыларынан Расул эке менен, Бекбай эке менен бир тууганда агайын болуп катышып жүрөм. Азыр мен сизге айтайын деген себеби, бая тамаша торго чүрөбүз, кандай көз карашыңыз дебедимби? Аны сураганымдын себеби азыр сиз аларды тамаша торго чүрөсүз. Мен бул жерден сизге бир кагаздын артынан жазуу сөздөр болот. Ушул сөздөрдү колдонуп, алар менен сүйлөшүп кете бересиз. Түшүнүктүү да? Кандай кыласыз дейсиз? Мен азыр ушул кагаздардан ар бир кагазда бирден жазуу бар. Мисалы, Тико. Сиз ага телефон чаласыз. Тикону көрсөтсөм, Тико тууралуу сөз айтып кете бересиз. Кийинки сөз алмаштырсам, кийинки сөз кандай болсо, ошону алмаштырып кете бересиз. Түшүнүктүү болду да? Мисалы, Тико нче болсо, сүйлөп кете бересиз. Мен башка сөздү көрсөтсөм, ошол сөзгө буруп кете беришиңиз керек. Бул жерде ар кайсы сөздөр жазылат. Макул. Кыскасы, адам билбеш керек. Мен билишим боюнча Расул Маматкулов, Расул Маматкулов азыр Ошто экен. Жат элек бекен? Жат элек болуш керек. Себеби мен байракта байланышкам. Даярсызбы? Даяр болсоңуз азыр акырын микрофонго жакыныраак алып келип туруп бир тамаша тартып көрөлү сиз менен. Бирөөгө чалайынчы. Расул эке өзү чалтат кайра. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз аке? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Аке, жаныңарда вулканизация жокпу экен? Жок. Ошо мына микрофон головкасы тешилип өтүп калыптыр да, ошону жанагындай воздух менен үйлөтүп бирдеме кылыш керек дейт. Дистанциялык микрофондун эмесин напор керек экен, күчтүүрөөк. Неде талтыратасыз мени? Эртең каякка каласыз аке? Эртең учамын элеге. Абед кылып анан кетпейсизби? Успеде
Karız olsa da bet kılıp vereyimdir. Karız bol olsa da. Uçbeyde de samolet kol olsa velosipedden getip kalasak ha. Kursat koyarlar. Kayağa gidelim? Bişkek'e mi? İtalya'ya gideriz be. Abdullah'ın konsertine kaçacağız mı? Jengem tuğulgan günü de. Jengem tuğulgan gününe sarmay verip üçün göre eken anda. Özgenin sarmayla çalpaktaştığı dep durup. İşleriniz yakşılığı kıskası? Men de şol oşta konsert bütse kişine kafeli alıp keteyim dedim ele uyga. Şalavatka. Konsert bütse geldi. Konsert cindi olur da taka. Senin konsertin şunda oldu. Çegaran oynawatam ayerde. Çegara jakşı ketip atat. O samsan oynawatam. Tikolardı reklama kılıp atam aka. Kıskası bardığın çağıldırıp atabız. Haqtilekdesiz hazır. Ne degen çayxana ele? Sultan aka özü var beken uyunda? Çayxananın atı. Neme aka? Alo. Men o hazır 7-ci kanalda oturgam tüz efirdeçi. Emegim efirdeçi. Anan o şerden telefon kılıp sizde rozıgırış kılalda uşunday oyunu varken bulardın o şerden çaldım sizge. Çakın adamın giyim. Rasmak emenen jakını kesin o dediler. Anca dilem esminde aytalmay ova devirdim de koyun bak. Maklak hazır baram sizge. Bilem sizde. Makul aka, jakşı salam. Hazır ballar aytdı sen efirdesin. Makul aka. Makul. Salam aytın, nerelerde koyamız? Рахмат, сиз аябай жакшы аткарып бердиңиз. Анан мен башында айттым, көп эфирлерге бара бербейт экенсиз. Бирок биздин эфирде сыйлап келип бергениңизге рахмат. Рахмат. İşinlerге келип калды силердин дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кофе Тайм көрсөтүүсүн 7-ci канал жана Шер Channel YouTube каналынан көрүп жатасыздар. Аны алып барган мен Шергаzy Турдукулов. Ар бир көрсөтүүнүн акырында ушул көрүүчүлөрүбүзгө биз 1000 сомдон акчалай сыйлык ойнотолу деп чечтик. Андыктан биздин YouTube каналыбызга подписацияны басып коесуздар, кызыктуу комментарий жазасыздар. Комментарийге өзүңүздөрдүн Instagram баракчаңыздар жазып коюңуздар, биз өзүбүз тандап байланышка чыгабыз. Чоң рахмат биз менен бир болуңуздар. Тынар аке, чоң рахмат. Рахмат силерге да, ишиңиздерге ийгилик. Саламатта калыңыздар.